Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кайрадан бизде адабият сабагы. Адегенде мурунку өтүлгөн сабакты эске түшүрүп алалы. Өткөн сабактарда кайсыл акын жөнүндө маалымат алдык эле. Чыгармаларын эстейли. Чыгармадагы каармандарды эске түшүрөлү. Үй тапшырмаларын эске түшүрүп алган соң келгиле ойлонолу. Азыр сүрөттөрдү карап, кайсыл өлкө экендигин табууга аракет кылып көрөлү. Демек балдар, биз бүгүн грузин элинин улуу акыны Шота Руставели жөнүндө өтөбүз. Сабагыбыздын темасы Шота Руставелинин өмүрү жана жолборс терисин кийген баатыр поэмасы. Шота Руставели грузин элинин улуу акыны. Анын качан туулуп, качан дүйнөдөн кайткандыгы жөнүндө маалыматтар так эмес. Болжол менен 12-кылымдын экинчи жарымынан 13-кылымдын биринчи жарымы аралыгында жашап өткөнү гана белгилүү. Руставелинин чыгармаларынан биздин күндөргө келип жеткени бирөө гана. Ал жолборс терисин кийген баатыр поэмасы. Бирок ошол жалгыз чыгармасы бүгүнкү күндө Шота Руставелинин ысымын бүт жер жүзүнө дүңгүрөтүп отурат. Акын Грузиянын Месхетин аймагындагы Рустави деген кыштакта туулган. Жаштайынан томолой жетим калган Шотаны Грузиянын падышасы Григорий III колуна алып, жалгыз кызы Тамара менен чогуу тарбиялап өстүрөт. Тамара атасынын көзү тирүүсүндө эле такка отуруп, 1213-жылга чейин падышачылык кылган. Тамара падышачылык кылып турган жылдары Грузия гүлдөп өнүккөн, кыйла күчтүү мамлекетке айланган. Шота жөнүндө кеп кылганда, Тамараны кошпой кетүүгө болбойт. Бирге өсүп чоңойгон Шота менен Тамара бала кезинен эле бири-бирине ашык болушуп, түбөлүк бирге болууга ант беришкен. Бирок жогорку бийлик өкүлдөрү падышанын кызынын теги карапайым адамга турмушка чыгышын каалашкан эмес. Экөөнү ажыратуу максатында Шотаны атайын өкүл кылып Аравияга жөнөтүшөт. Жөнөп кетеринде Тамара экөөбүздүн оңунан чыкпай калган аруу тилегибизди, арман күйүтүбүздү дастан кылып жазгын деп өтүнгөн имиш. 1189-жылы Тамара Давид Сасланиеге турмушка чыгат. Шота Руставели Грузияга Давид дүйнөдөн кайткандан кийин кайтып келет. Акындын жолборс терисин кийген баатыр поэмасында грузиндерден башка бир элдердин жашоосу, турмушу, сүйүүсү баяндалгандай көрүнгөндүгү менен, чындыгында чыгармада Тамара экөөнүн махабаты, күйүтү, арман күйүүсү ортого салынат. Руставели Грузияга Давид дүйнөдөн кайткандан кийин 1207-жылдын ар жак бер жагында кайтып келгенин эске алганда, поэма 1189-жылдары жазылып баштап, 1207-жылдар аралыгында жазылып бүткөрүлсө керек. Шота чет жерден кайтып келгенден соң, Тамара аны өзүнө вазир кылып алат, бирок жазган поэмасы чиркөө өкүлдөрүнө жакпай, аны тынымсыз куугунтуктай бергенден улам Шота Иерусалимге жер оодарып, ошол жактан дүйнөдөн кайткан. Поэма акын өлгөндөн кийин да куугунтуктан арылган эмес. Талай жолу тартылып алынып, жыртылып, өрттөлүп, аз эле жерден тыйпыл жоголуп, жер үстүнөн жок болуп кете жаздаган учурлары да болгон. Бирок карапайым элдин, жалпы грузин калкынын сүймөнчүлүгүнө татыган бул улуу чыгарма колдон колго жашыруун көчүрүлүп болсо да
жашоосун уланта берген. Себеби Шота Тамаралардын заманынан бери далай кыйын кезеңдерге кабылган грузин журтчулугу эртеңки күнгө болгон ишенимди, руханий колдоону так ушул Жолборс терисин кийген баатыр поэмасынан алып турган. Чыгармада өлкөнүн биримдиги, элдердин улуту ким, дини кайсы экенине карабай бекемделип отурган достугу, өз сүйгөнүнө кошулуу эркиндиги баяндалат. Албетте, ар ким өзгөмөчүнө гүл тарткан феодалдарга, алардын идеялык таянычы болгон дин өкүлдөрүнө мындай бүткүл адамзаттык улуу идеалдарды даңктаган чыгарма жакмак эмес. Поэма Совет мезгили учурунда гана өзүнүн татыктуу баасын алып, жеке грузин элинин гана эмес, бүткүл дүйнө калкынын көөнөрбөс кенчине айланган болчу. Бүгүнкү күнгө карата ал көп тилдерге, анын ичинде кыргыз тилине да которулуп, улуу шедевр мурасты ар ким өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүн алып отурат. Руставелинин Жолборс терисин кийген баатыр поэмасын кыргыз тилине классик акын Алыкул Осмонов которгон. Китеп 1940-жылы Казанда латын тамгасы менен жарык көргөн. Алыкулдун которуусундагы бул поэма 1952-2010 жылдар аралыгында өзүнчө китеп болуп, дагы 6 жолу кайталанып басылды. Ушундай сонун дүйнөлүк улуу мурасты кыргыз тилине которуп бизге жеткиргендиги үчүн Алыкул Осмоновго кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдире кетели. Шотанын өмүрү жөнүндөгү билимибизди текшерип алуу үчүн төмөндөгү суроолорго ооба жана жок деген сөздөр менен жооп беребиз. Шота грузин элинин акыныбы? Өмүрү жөнүндөгү маалыматтар такпы? Шота падышанын мураскери болгонбу? Тамара падыша Григорийдин кызыбы? Шота менен Тамара бирге чоңойгонбу? Шота менен Тамара үйлөнгөнбү? Тамаранын күйөөсүнүн аты Давид болгонбу? Шота туулган жеринде каза болгонбу? Поэманы кыргыз тилине Алыкул Осмонов которгонбу? Поэма 1952 жылдан 2010 жылга чейин 6 жолу басылганбы? Шотанын өмүрү жөнүндө алган маалыматтарыбызды жыйынтыктап алалы. Шота Руставели грузин элинин улуу акыны. Грузин падышасы Григорий жалгыз кызы Тамара менен Шотаны чогуу тарбиялап өстүргөн. Тамара менен Шотанын сүйүүсүнө чиркөө өкүлдөрү каршы чыгышкан. Ошондуктан Шота Арабияга атайын өкүл катары айдалган. Шотанын чыгармалары биздин күнгө жетпей калган. Биздин күнгө жеткен жалгыз чыгармасы Жолборс терисин жамынган баатыр. Акын поэмасы үчүн куугунтукталып, Иерусалимде дүйнөдөн кайткан. Атактуу поэманы кыргыз тилине классик акын Алыкул Осмонов которгон. Кыргызча котормо Казан шаарында латын ариби менен жарык көргөн. Эми Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасына киришели. Адегенде бүгүнкү сабакта поэмада биз тааныша турган каармандар менен таанышып алалы. Биринчи Растеван бул Арабиянын падышасы. Эмне үчүн Арабиянын падышасы ойлонуп көрөбүз. Экинчи Тинатин Растевандын жалгыз кызы, келечектеги падыша. Бул да кимди эсибизге салып атат? Үчүнчүбүз Автандил аскер башчы, Тинатиндин ашыгы. Төртүнчү Саграт бул падышанын убазири. Ошондой эле кайгылуу белгисиз баатыр. Мына ушул аталып өткөн каармандар менен бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө таанышабыз. Китеп чыгарма өзү бет ачар менен башталат.
Бул чыгарманын бет ачарында Грузиянын падышасы Тамарага мактоо, даңазалоо сөздөрү, ырсаптары арналган ырдайлы тамашаны күч жеткенче, көл кылып көздүн жашын алдан эче, сайрагам түрлөндүрүп ыр жолдорун, жарашат мактаганды мактай берсе, сымбаты көз жаңылткан сонун көркү, эрге даңк эвин таап келиштирсе. Бет ачардан соң Араптын ханы жөнүндө баян кетет. Бул баянда хан Растевандын жалгыз кызы Тинатинге өзүнүн тактысын өткөрүп бергендиги дагы баяндалат. Эми Тинатиндин хан болуп тактыга отурушу Тамаранын Григорийдин тактысын мурастап падыша болгондугун эске салып тургандай. Демек, Шота Руставели бул окуяга өзүнүн башынан өткөргөн, көзү менен көргөн окуяларын чагылдырып жазган деп айтсак да туура болот. Тинатин өзүнүн падышачылыгынын алгачкы күндөрүндө эле март, берешен, боорукер падыша болорун билдире алат. Андан соң окуяга белгисиз, кайгылуу бир баатыр аралашат. Бул баатырды Автандил менен хан аңуулоого мелдешке чыккан кезде көрүп калышат. Анда ошол белгисиз баатырдын көрүнүшү жөнүндө ырсаптарына көңүл буралы. Ошол аска, ошол чексиз дайрадан көрүнгөн сүт таанылбаган бир караан, кара кулак шер сыяктуу эрнеме минген аты шумдуктуу ат жараган. Берметтенип аккан жашын карачы, кайдан келген, бул не болгон башка адам. Кийингени чаар жолборс териси, күркүрөгөн анык жолборс белгиси, жолборс башын кийип алган башына, жашын төгөт күчтүү белем кейиши. Колунда бар өрмө жоон камчысы, кайгысы оор, бул не болгон жат киши. Кишилерин жиберип, жанагы баатырдын ким экендигин биле албаган хан өзүнүн 12 баатырын жиберди. Бирок баягы белгисиз баатыр көзүнөн жашы тамчылап жаткан жеринен жеңи менен аарчып алып, өзүнүн атына ыргып минип, кайдадыр белгисиз кетти. Бир гана теминип алып тулпарын, көздөн кайын болгон баатырды баардыгы издеп таппай коюшат. Ошентип хан өзүнүн сарайына абдан капалуу кайтты. Атасынын капалуу кайтканын көргөн Тинатин Автандилди баатырды таап келүүгө узатат. Эми өз алдынча иштөө үчүн үйгө тапшырма. Төмөндөгү суроолорду жообун табабыз жана тапшырмаларды иштеп чыгабыз. Ал эми эмки сабагыбызда болсо Автандилдин табышмактуу баатырды таап, тарыхын уккандыгы менен улантабыз. Азыр болсо тема боюнча активдүү пикир алмашууга катышууга чакырам.